Жогорку кеңешти таркатуу маселеси азыр коомчулукта кызуу талкууланып жаткан кезде. Өлкө парламенттик башкарууда болуп, бирок чечкиндүү кадамдарды жасай албай жатат дешет эксперттер. Жогорку кеңештин ишинде элдин дагы ичи жылбай, сыртта болуп жаткан бардык чыңалуулар парламенттин ичинде чечилбей жаткандан нааразы. 6-чакырылыштагы эл өкүлдөрү өздөрүнүн ыйгарым укуктарын толук колдоно албай, алар үчүн башка бийлик күчтөрү чечим чыгарып жаткандыгы. Бул парламенттин алсыздыгы дешет серепчилер. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Жогорку кеңештик таркатуу маселеси бүгүнкү күндө парламенттин өзүндө, андан сырткары Ак үйдө, Көк үйдө, жада калса коомчулукта да кызуу талкууланып жаткан кезде. 6-чакырылыштын депутаттары элдин үмүтүн актай албай, бүгүнкү күндө чечкиндүү кадамдарды жасай албай келет дешет эксперттер. Жогорку кеңешти таркатуу маселеси жөн жеринен чыга калган жок. Өлкөдө болуп жаткан соңку кырдаалдардан улам парламент үн катып отурганда президентке аттанып жаткан депутат Бакыт Төрөбаев өлкөдө болуп жаткан чыңалууларды жогорку кеңештин ичинде чечүү сунушу менен чыккан. Парламент ичинде напряжение көтөрүлсүн, көчөдө көтөрүлбөсүн. Көчөдө радикалдык бир иш-чараларга жол бербейлик. Көчөдө бир митинг болуп, анан кийин бир төңкөрүштөр жана башка маселелер болбосун. Ошон үчүн парламентке напряжение алып келелик, урматтуу коллегалар. Президент Алмазбек Атамбаев дагы болочоктогу президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевдин сөзүн колдоп, эл өкүлдөрүн таркап кетүүгө чакырган болчу. Мамлекет башчысынын бул билдирүүсүнөн кийин өзгөчө КСДПчылар сестенип, эмнеге таркайбыз деп күбөрөнгөн бойдон калышкан. Бирок көп өтпөй эле бийлик маанилүү кадрдык өзгөртүүлөрдү жасады. Ысык көлдөгү өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаевдин ордуна жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев дайындалды. Жылкыбаевдин ордуна парламентке Икрамжан Илмиянов келмек. Бирок Икрамжан Илмиянов жана кезекте андан кийин турган Абдыманап Кутушев КСДП партиясынын депутаттыкка талапкерлер тизмесинен чыгуу үчүн арызын жазышкан. Эки талапкердин депутат болгусу келбегендиги коомчулукта парламент чынында таркайт деген сөз тарады. Бирок коомдук ишмер Шамшыбек Медетбеков жогорку кеңешти эч ким күч менен тарата албастыгын айтты. Шайлоочу катары мен жогорку кеңеш жөнүндө же жакшы же жаман деп баа бериш мүмкүн. Бийлик бутагында тургандар ага тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деп баа берген бул мыйзам бузуучулук болуп эсептелет. Бирок бүгүнкү күндө орун алып жаткан чыңалуулар парламенттин ичинде чечилбей жаткандыктан элдин көбүнүн жогорку кеңештин ишине ичи жылбай жатат. Эми элдин көбү боюнча нааразы конечно. Баардыгы көрүнүп турат. Депутаттар азыр аш иштебей эле бири-бирине эле чукушуп неме болуп атат. Элди ойлогон немеси эле жок. Уламсан кетип келе бергенде илгерли кыйын болуп калат го, бир туруктугун иштеш керек да. Эркек сөзүндө айтканда туруш керек да. Антесе болбогат го. Эл шайлаган парламент бүгүнкү күндө туура чечимдерди кабыл алып, бардык маселелерди парламенттин ичинде чечип турганда эл нааразы болбойт эле дейт депутат Бакыт Төрөбаев. Туура эмес чечимдер болуп турса, кандай бир тез арада иш аракеттер болуп турбаса, анда эл дагы нааразы болот. Кандай орчундуу маселе болбосун парламентте талкуу жүргүзүп, өзүнүн депутаттарынын ойлорун айтып, пикирлерин айтып, ачуу чындыгын айтып, ошол жерде парламентте жакшынакай чечим чыгып турса, жөнөкөй карапайым эл дагы ыраазы болуп турат. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын колдоно албай, парламент үчүн башка бийлик күчтөрү маселе чечип калгандыгы жогорку кеңештин алсыздыгы кылып көрсөтүп жатат дейт Шамшыбек Медетбеков. Жогорку кеңеш кээ бир жерден өзүнүн алсыз экенин көрсөтүп атат. Өзлөрүнүн полномочиясын бөлөктөр алып, бөлөктөр аткарып атса, унчукпай отурушат да. Унчукпай ага жол бербеш керек да. Өлкө парламенттик башкаруу болгону менен жогорку кеңеш алсыз болуп жатат. Сыртта болуп жаткан чыңалуулар парламенттин ичинде чечилбей жатат дешет серепчилер. 6-чакырылыштын эл өкүлдөрү мөөнөтүн аягына чейин иштейби же жокпу, же ага жетпей кетип калабы, аны убакыт көрсөтөт. Изат Шугралиева, Бекжан Кабзаев, Сентябрь.